Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу теле көрүүчүлөр, адаттагыдай эле шаршемби күнү дал ушул убакта сиздер менен маанилүү маек көрсөтүүсүнөн жолугуп жатабыз. Өзүңүзгө маалым болгондой, бүгүнкү маекте Таш көмүр шаарынын мэри Бектимиров Келсинбек Базаркулович мырза келген. Эгерде сиздерде Таш көмүр шаарына карата сунуш пикирлер, көйгөйлөр болсо, анда бизден 0553083707 WhatsApp номерине кайрылсаңыздар болот. Эскерте кетсек, биздин көрсөтүү Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктарын министрлер кабинетинин токтомдору, ошондой эле өкүлдүн токтом тескемелеринин район шаарларда канчалык деңгээлде аткарылып жатат деген суроонун негизинде болмокчу. Келсинбек Базаркулович, куш келипсиз биринчиден. Саламатчылык. Бүгүнкү күндө мына кыш мезгилинде жашап жатабыз. Ушу биз келген ар бир биздеги район шаар жетекчилеринен биринчи суроо ушул багытта болуп атат. Таш көмүр шаарынын кышка болгон даярдыктары кандай болду? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Саламатсыздарбы? Урматтуу жамаат Утурика телекомпаниясынын жамааты. Биринчи сөзүмдү маегимди баштаардан алдын сиздерге түзүп берип атасыздар. Албетте өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Таш көмүр шаарында күзгө кышка даярдыктар боюнча 2023 жылдын 31 майында Таш көмүр шаар бүгүнкү күндө 2 штаттык отурум өткөрүлдү. Азыркы учурда Таш көмүр шаарында кышка даярдык боюнча 100%га даяр десек жаңылышпайбыз. Себеби дегенде буйруктун негизинде иш-чаралардын жүрүшүндө аймактагы калктын көмүр менен камсыз болуу жагы, ошондой эле билим берүү тармагын, саламаттык сактоо тармагын бардыгын азыркы учурда көмүр менен 3 ноябрдан баштап биз уже шаардагы толук жылуулукту берип камсыз кылып жатабыз. Демек кышка Таш көмүр шаары даяр. Бүгүнкү министрлер кабинети өзүнүн тескемесин чыгарган. Бул үнөмдүү пайдалануу боюнча Таш көмүр баягы альтернативдик түрдө, мисалы, көмүр жагы канча ишкана мекеме өттү. Быйыл ушул жакты кандай колго алдыңыздар? Бул багытта дагы биз бир топ иштерди аткарып атабыз десем жаңылышпайм. Себеби дегенде биз Таш көмүр шаарында түшүрүлүп, ошол жерден вагондорго жүктөлгөн жайды айтып атат. Ошол боюнча болот суроо. Иш керек деп атат. Бул албетте ал жерде 2 ири ишкана көмүр казган ири ишканалар аерде жүктөйт. Аларга биз өзүбүздүн эскертүүлөрүбүздү бергенбиз. Ал станцияга керектүү гана баягы количество көмүрдү алып келип төгүп, ошону кайра вагонго жүктөп жөнөткөнгө. Бизде билесиздер, чынында Таш көмүрдө кышкы убактарда шамал болот. Ал баягы штып деген бул көмүрдүн майда куму да, ошо